Талайбек Аскарович, айтсаңыз, ушул акылдуу эсептегичтер боюнча канча акылдуу эсептегич алдык, канчасын кредитке алдык, канчасын бюджеттен алдык, дагы канча керектелет? Баш аягы бүгүнкү күндө 409.724 эсептегич акылдуу эсептегичтер орнотулду. Бул 25,8%. Анын ичинен өз каражатка где-то бир 100.000дей алынган. Жалпы ошол кредит грант алгандын суммасы канча ушул акылдуу эсептегичтер боюнча? Суммасын азыр айта албайм. Ну, где-то 300.000дей бул тети 2011-жылдан алынып келинип атат. Аны такташ керек да, суммасы канча кетти. Былтыркысы, примеру, 82.000 счетчик улуттук тармактын өз каражатына алынган. Кечиресиз, анда айтсаңыз, сиз азыр бул сумманы айта албайм деп атасыз да, туурабы? Канча кетет? Ооба, суммасын айта албайм, количествосын айтып атам. Бул акылдуу эсептегичтер сырттан келеби же өзүбүздө өндүрүлөбү? Өздөн өнүктүрүү боюнча азыр бүгүнкү ТНК Дастандын базасында конвейер уже орнотулду. Буюрса Кыргызстан Өзбек тарапы менен совместный предприятие болуп өнүктүргөн атабыз да. Сиздер эми келишим түздүңүздөр же коюлуу конвейер иштеп баштадыбы? Конвейер иштегенге даяр, уже мынакей буюрса эртең бир кезигүүлөр болот, уже ошол запуск боюнча. Бул акылдуу эсептегичтер боюнча биз сиздер ушунча миллиондоо, мына азыр эле 14,2 миллион евро алып атабыз да. Бунун кредиттин проценти дагы жогору. 4% доллар менен. Анан биз ошондой чакан конвейерди биз өзүбүз коюп койсок, ушул алып аткан акчаларга эле арзан болот эле да азыр бүгүнкү күндө. Тендер коюлуп атат, тендер менен башка сырттан келип атат. Бизден өндүргөндөр аны ута албайт. Ооба, туура айтасыз. Ошон үчүн энергетика министри өзүңүздөр эле коюп койсоңуздар болмок да ушул нерсеничи. Азыр бул сүйлөшүүнү ким жүргүздү? 18 эле жыл. Насиянын мөөнөтү 3. Кыска мөөнөт. Жеңилдеткен мөөнөтү 3 жыл. Бул жерде дагы бир эме сиз баяндамада айтып атасыз, 9,2 миллион еврога чейин деп атасыз да. Эмне үчүн тактаана жазылган жок, чейин. 5 миллион еврога чейин деп жазып атасыздар да. 9,2 миллиону евросы бул насия түрүндө, 5 миллиону бул грант түрүндө. Евро бир плюс 6 болуп атат бул. Жок, 9,2 плюс 5 ошону менен суммарына 14,2 миллион болуп атат. Мен 14,2 айтып атам. Бирок процент 1% жылдык плюс 6 евробор болуп атпайбы? Евробор болуп атат. Эми бул плюс 1-2 дейт эле. Аягы баягы Эмне үчүн 6, мисалы үчүн ушуларды айтып атабыз да, биз эми өз энергетика министрлиги дотациядагы өзүнүн пайда, өзүн каржы ала албайт. Билесиз өзүңүз. Көп жылдан бери ошол жерде иштейсиз. Бул эми баягы миллиону грант менен Евробордун баягы процент санап келгенде 18 жылдын ичинде примерно баягы 1/1 кутулгандай эле саналып калат экен да, расчетто алсак. Бирок эми азыр мындай 4% деп жазылып турат да бул жерде. 3,9. Туурабы? Ошонго чейин болуп атат да процент. Бул эми плавающий да ставкасы Евробор. Бүгүнкү күндөгү, бирок эртең башкача болуп, bundan да өсүп кетиши мүмкүн да. 7-8 болуп калышы мүмкүн пайызга. Евробор ошондой да. Ооба. Бүгүнкү күн менен азыр буну биз ратификация кылып атабыз. Ооба, туура айтасыз. Мыйзамдан сырткары сизге суроо берип алайын. Баягы коктук олоттон түшкөн сайларды, дарыяларды ээлеп алган, бирок бүгүнкү күнгө чейин курбай 2-3 жылдан бери талашып соттошкондор бар. Ошолорду качан өзүңүздөргө бардыгын, эгерде курбай турган болсо алыңыздар да. Кура тургандарга бериңиздер ошол нерсеничи. Болбосо азыр мына соттош жогорку сотко чейин 2-3төн келип кеткендер бар азыр. Бул боюнча акча каражат салып элек. Же башка курдурбайт, же өздөрү курбайт.
Бул боюнча иш жүрүп атат. Азыр бүгүнкү күндө ошонун разработка ТЭОсуна 6 ай берилип атат, проектчасына 6 ай. Курулуш иштери 1 жылдын ичинде башталбаса, ошонун бүт баары фонд зеленый энергетика менен ошолордун алкагына кирип атат. И министерство ошолор менен биргеликте иштеген атат. Азыр закон ВИЭге да өзгөрүүлөр келип атат. Эртең комитеттеги ошол боюнча да уже экинчи чтение кирет өзгөрүүлөр. Талай Аскарович, мындай болуп атат. Кара Үңкүр дарыясы боюнча. Сиз ошол боюнча 2 жыл болду алып алганына. Бирок эч кимге элеп бергизбейт. Ошону карап, эгерде кура турган болсо, убакыт 6 айда дедиңизби, 6 ай бериңиздер. Өзү 2 жыл өтүп кетти, курушпайт. 6 ай дагы бериңиздер. Дагы курбай турган болсо, анда өзүңүздөргө алыңыздар, кура турган адамдарга бериңиздер ошону. Ал элге азыр өзүңүз көрүп атасыз, энергетика тарамагында суу аз болуп атат, энергетика жок болуп атат. Бир аз болсо дагы жардам болсун. Рахмат.